Мындан bir ay мурда Озгур айылынын 25 жаштагы тургуну каналга түшүп кетип каза болгон. Маркумдун өлүмүнө спирттик ичимдигин ичип алып масабалда болгону себепчи болгон. Буга байланыштуу аталган айылдын тургундары өз ара демилгелеп, бүгүн бардык дүкөндөгү спирттик ичимдиктерди сатып алышып, жок кылууну көздөшүүдө. Марактан ичип сууга түшүп өлгөндөр болду. Мушташып бири жарып милицияга түшкөндөр болду. Бул аракты ичип алгандан кийин арганда ишти адам жасаганга жөндөмдүү болуп калат. Арак ичкенден бери Озгурдун тарыхында көп эле адам аракты ичип алып сууга түшүп кетип, өз ажалынан арактын кесепетинен каза болушту. Чогултуп жок кылынып жаткан спирттик ичимдиктердин суммасы 200 000 сомдон ашкан. Бул сумманы Озгур айылынын жаштары өз каражаттарынан чогултушкан. Спирттик ичимдикти сатып алууда дүкөн ээлери менен келишим түзүп макулдугун алышкан. Эми алардын тилеги айылда спирттик ичимдигин ичкен адам болбосо дешет. Анткени спирттик ичимдикти ичип алып түрдүү кылмыштардын себепкери болушууда. Адам өлтүрүү, ажырашуу, ортодогу келишпестиктердин курмандыгы акыркы убакта көп катталууда. Бул спирт ичимдигине тыюу салуу бизди дагы биз келечектеги балдарыбыз өзүбүздүн дагы мындай жаштарга бир жакшы демилген көтөрүп айгына чейин чыгалы деп чечтик да. Анан буну сатып алганыбыздын негизги максаты буну биз кантип жок кылабыз, буну биз кантип контролдойбуз. Бул нерсени биз эми элде ошон үчүн айтканыбыз баары кошсо, салым кошсо, бир аз жоопкерчилик көбүрөөк болот. Ошол сатуучу да, берген киши да бир ойлонуп бир аз деген баарына жетет ошол маселе. Ошол адам дагы ичкен, иче турган, ичип аткандары, может, ичебиз деп аткандар дагы, алар дагы андай ичпей турган болуп, бир аз ойлонобу деген жакшы максат менен жасап атабыз да. Спирт ичимдиктерине тыюу салуу мыйзамда каралган эмес, бирок сатуучулар жаштардын демилгесин колдоп, мындан ары сатылбайт деп ишендиришүүдө. Биз ушу жаштардын демилгесин колдоп, келечекте ушу арак жок коом кылабыз деп Озгурда мына аракты жок кылып атабыз. Биз өз макулдук менен жаштардын демилгеси менен. Жок, арак сатылбайт бу жерде. Башка нерселер кылабыз, Кудай кааласа. Жергиликтүү бийликте бул демилгени колдоп, мындан ары да көзөмөл жүргүзүп берүүнү колго алган. Эми дүкөндөрдө арак шараптар сатыла турган болсо, аксакалдар кеңешине салып, дүкөн ээсин жада калса айылдан четтетүүнү да ойлоп жатышат. Эми бизде айыл комитети бар. Мына биз өзү көрүп атабыз, жаштар аябай жакшы иштерди демилге көтөрүп атат. Немени контролду аябай катуу кылып туруп сатпаганга аракет кылдырабыз да. Кудалса сатылбайт. Озгур айылында сатылбайт. Өткөн жылы Сүккөлдө активисттер арак сатууга тыюу салып, ичимдиктерди талкалап жок кылышкан. Мындан сырткары Ноокат районунда, Жапалак айылында жана өлкөнүн башка аймактарында да ошого окшогон акциялар өтүп келген. Фероза Ашымбаева, Бексултан Абиев, Ынтымак.